Учурду түшүнө билүү деген маселе. Учурду түшүнө билүү деген шариатта фикх экиге бөлүнөт. Фикху шариа, шариат өкүмү. Аятта кандай, Куранда кандай. Анан ошол аят менен Курандагыны жашоого алып кириш үчүн жашоону түшүнүш керек. Фикхул вакы. Биз аны саясат деп коебуз азыр, мисал үчүн. Ошол жердеги адамдардын аң сезими кандай, менталитети кандай. Ошол айтылып аткан жерде кантип беребиз. Мисал үчүн үйдө балдарыңыз бар. Балдарды баккан жылкын этин алып келдиңиз, тамак кылып берейин деп. 1 жашар балаңыз бар, небереңиз бар, жаңы төрөлгөнү бар, 10 классы бар, 5 классы бар. Чоң балдарга 5 тамак кылып берсеңиз жей берет. Жанагы 1 айлык, 2 айлык балага аны бербейсиз. Зардабына кичине тыгып коюшуңуз мүмкүн майынан. Этти берсеңиз тыгылып өлүп калат. Ошол сыяктуу маселе кайсыл жерге кандай туура келет? Кайсыл маселенин орду кайсыл жерде адамдын жашоосунда дегенди түшүндүрүп бергенди фикхул вакы деп айтылат. Кээ бир адамдар кээде арабыздан деле бар. Шариатты карманган киши болуп, бирок айтып аткан бизге жабышпайт. Эпкелет, анткени аныкы фикхул вакы жок. Акыйкатты сүйлөп атат, бирок өзүнүн ордуна коюп айтат. Тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт деп дегендей, бул жанагы 2 айлык балага жылкын этин берип аткандай эле бир кеп болуп атат да. Жок, андай болбош керек эле. Ошонун бири учур түшүнө билүү. Учурду түшүнө билүү дегени адамдар менен болгон өз ара мамилелерде, ар кандай алакаларда алардын күнүмдүк жашоосуна, иш жүзүндөгү абалдарына карата шариат өкүмдөрүн жүргүзүү, практикалоо дегендик болуп саналат. Кимге кандай маселе айтыш керек, ошол кантип амал кылыш керек. Пайгамбарыбыз жашоосунда мисал. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга бир адам келип айтты: "Аллахтын элчиси осият бериң" деди. "Осият бериң мага" деди. "Ла тагдаб, ачууланба" деди ага. Десе бирөө келип айтты: "Аллахтын элчиси мага осият бериң" деди. Дегенде тахажжудду калтырба деди. Башка бирөө келип мага осият кылың дегенде айтты: "Сен ата-энеңе жакшылык кыл" деди. Bir şariat, bir peygamber, bir суроо, ар башка жооп. Демек кимге азыр міне керек? Кимдин кайерде кыйшык, ошону түздөш керек, мына ошону билүү керек. Бул ислам мамлекети деп айтылып аткан террордук топто бул нерсе жок. Бардыгына бирдей кылып атат. Бардыгын көчүп келишиң керек, хижрат кылып Сирияга келбесең мусулман болбойсуң деп айтып атышат. La hicrata ba'dal fath. Makka açılgandan hicrat yok. Bir gana uçurda adamdın karmangан dinine kıyınçılık bolup din karman albay kalsa, ayaldar joğluğun salın albay kalıp, erkekler sakalın koy albay kalsa, cemaat menen cuma namazlarda okuy albay kalsa, oşonda oşol jer taş gerek bolot. Taştap dindi kengiri karman aturgan jerge ketken hareketin görüş gerek. Urmatlı bir tuğandar, bardığımızga su taratışты içip atабыз, бирок кээ бир адамдар сол колу менен içip аткандар бар, жок, оң колу менен içиш керек. Суну оң колу менен içиш керек, анткени оң колу менен içкен сүннөт. Шайтан сол колу менен içет, ким сол колу менен içсе, ага шайтан шерик болот. Мына Жаллабад деген өзүбүздүн минералдык суубуз. Мына ушул сууну силерге таратты барыңыздарга. Муну эмнеге айтып атам? Жана эле айтып отурдум. Coca-Cola же Fanta içe turgan bolsok, anın түшкөн тыйыны башка жакка кетет. Муну içe турган болсок, тыйын өзүбүзгө калат. Кошуна бизге калат, башка бирөөгө калат, айтып биздин жерде калат. Мына ушул чыныгы патриоттулук, ислам ушуну колдойт. Анткени садака бере турган болсоң, алыс бир тууганга бергенден көрө жакын адамга садака берсең, ага бергениң садака хам тууганчылык экишти бирдей алып кетесиң. Бирок эки коюн аткан болосуң деген сөз. Арам деп айтпай башка чимдиктерде. Бирок өзүбүздүн ичкен адамдарга бул деген соп. Сенин кудаң, сенин дагы бир тууганың, башка бирөө. Айтор сенин жериңе кайра келип атат деген маани. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Демек пайгамбар алейхиссалам эмне кылды бизге? Ар кимге ар кандай осуят айтты. Ошону азыркы топ билбейт, баарын келишиң керек деп адамдардын бардыгын кыйнайт.